Учурдагы өлкөбүздөгү экономикалык солгундоолор саясий маселелерден улам пайда болуп жаткандыгы айтпасак да маалым. Айтайын дегеним, Украинадагы саясий кризис же коррупцияланган бийликтин белгилери бүгүн кыргыз бийлигинде канчалык деңгээлде байкалат? Кыргызстан Украинанын тагдырын кайталап калуу жолдорунан канчалык деңгээлде алыс? Мына ушул маселелердин үстүндө түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүнкү студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Кыргызстандын Украинанын кепин кийишиге мындай толугу менен шарт жок, бирок коопсуздук бар да. Ошон үчүн биз абдан этияттык менен ар түрдүү мамилеге этияттык кылыш керекпиз да. Кыргызстанда бүгүн Украинадай абал болуп кетет деп айтыш кыйыныраак, бирок баары бир сак болуу керек да. Студиябызга кош келипсиздер. Адегенде агай суроону сизден баштагым келип турат. Айтсаңыз да, өзүңүзгө жалпыбызга эле жакшы маалым, элибизде азыр ар кандай сөздөр, ар кандай пикирлер айтыла баштады. Ал маселе жакында эле Америкадан ушундай 150 тонна жүк келгендиги ар кандай бир шектенүүлөр жаратууда да. Анан бул нерселерден улам кандай бир ушул нерсеге саясий бир көз карашта кабыл алсак болот да, ушунун чоо жайына кандай токтолосуз? Эми туура айтасыңар, жакында Эмират аркылуу Американын элчиси жанагы Украинанын самолеттори менен Руслан деп коет, абдан чоң жүк ташуучу 152 тонна жүктү алып келип, аягы элчилигине алып барыптыр. Ошонун тегерегинде абдан азыр көп сөздөр чыгып атат да. Мындайча айтканда, жүк баягы элчилики үчүн деп айтылып атат, элчилик салынып атат да. Ошого биз жабдыларды алып келдик, керектүү нерселерди алып келдик деп эле. Но негизи ошо Эмираттан келип, өзгөчө украиндык самолеттор болгондон кийин, эми жанагы биздин жарандык коом абдан күчтүү, мындайча айтканда Орто Азия боюнча, алар ар түрлүү божомолдорду айтып атат. Мүмкүн ал жүк жалаң эле жүк эмес, мүмкүн акча алып келин деген бир сөздөр чыгып атат. Курал алып келин. 150 тонна акча келиши кандай? Эми 150 тонна акча бул эми мүмкүн ошонун арасында болушу мүмкүн деген болот да. Эми мен өзүм жеке көз карашым ойлойт элем, чындап айтканда бул болсо баягы 2001-жылы жанагы жардылар болгондон кийин биз ушу Америкалык Кошмо Штатка бир топ жогорку кеңеш аркылуу мүмкүнчүлүк бергенбиз. Жана кол тийбестик, анан керектүү калашынча жүк алып келүү, анан адамдардын бардыгына анда миң деп солдаттар арбирлеп аткан, алардын бардыгына жанагы дипломатиялык статус берилген, тийбестик, кол тийбестик, анын арасында бир топ окуялар болуп кетти. Азыр мезгил өзгөрдү. Ошон үчүн мен ойлойм, мына азыр кандай шартта ошо жүктөр келиш керек, каралыш керек же каралбаш керекпи, ошол деңгээлге алып келип, мурунку берилген жанагы льготалардын бардыгы алынып, мен өзүмчө ойлоп атам да. Мисалы ошо Кыргызстандын элчилигине биз азыр 2 самолет менен алып барып алып, жанагы 152 тонна жүктү жөн эле кирип кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы же жокпу? Мен ойлойм, сөзсүз жок. Ал жерге сөз түрүндө эми америкалык тарап жактан тиешелүү кызматкерлер айтмакта, силер эмне алып келип атасыңар, эмне кирип атасыңар деп. Бул эми мындай нормальный суроо, мындан эч качан качпаш керек. Мисалы, азыр жанагынтип жарандык коом башкалары жанагы элчиликке кайрылгандан кийин эчтекесинен жок эле, момундай жүктөрдө эле айтып койсо эч болмок эмес. Демек, бул нерсенин шектенүүгө болот деген сөзсүз түрүндө шектенүүгө болот да. Себеби бул мындай окуялар болгон. Табылдагай, сиз дагы буга чейин бир көз карашыңызды билдиргенсиз. Бул нерсе эч кандай бир коркунучтуу эмес, бул биздин эле укугубуз бар. Бул жакта эч кандай бир саясий нерсе жок. Орусиянын оюну дегендей позицияда айттыңыз эле да, кандай токтолосуз эми ушул нерсеге? Негизи бардык эле өлкөлөрдө ушундай дипломатиялык почталар болот. Ал почталар мындай өтө тыкыр контролдо эмес, мындайча айтканда анын баарын токтотуп алып эле ача коюп караганга мүмкүнчүлүк жок. Бардыгында тең, бирок жанагы аэропортко же болбосо мисалы үчүн станцияга же болбосо поезддин вокзалга келгенде ошол жерден жанагы контролду өтөт. Анан контролду өткөндөн кийин аны кайсы жакка алып барат, баягы элчиликкеби баягы жүк өзүнүн жолу менен кете берет. Ошондой эле болду го деп ойлойм. Бул жүк Кыргызстанга келгенден кийин аэропорттон аны сөз жок түрдө контролдоп, текшерип,
Анан кийин өткөргөн болуш керек. Муну министр, тышкы иштер министри Абдулдаев да өзүнүн билдирүүсүндө айтты. Текшерилген жүк болчу 152 тонна деп айтты. Анан биз дагы Кыргызстандагы ошондой эле өлчөмдөгү жүктөрдү башка өлкөлөргө өзүбүздүн дипломатиялык почта аркылуу жөнөтүп жүрөбүз деген билдирүүсүн жасады. Ошо бирок сөз жок түрдө министрдин баягы билдирүүсү кеч болуп калды. 3-4 күн, 4-күнчү күнү кечинде министр билдирүү жасады да. Ага чейин бул маселе өтө жайылып, коомчулукту ар кандай дүрбөлөңгө салып, ар кандай сөздөр, пикирлердин жаралышына шарт түзүп ирди. Көчөлөрдө дагы мындай элдер сураштырып, ушунча акча келген экен, ал акчаны кимдерге алып келиптир, кайсы оппозицияга алып келиптир, биз да алсак болот эле деп издеп калгандар да болду. Мейли мусулман коомчулугу болсун, мейли жөнөкөй граждандар болсун, мейли айылдыктар болсун, же болбосо студенттер болсун, көпчүлүгү ошентип ушундай сөздөрдү айтып издеп калышты да. Мына ошого жеткирбей министр дароо билдирүү жасаш керек болчу да. Себеп дегенде Америка Кошмо Штаты бул дүйнөлүк держава. Орусияда дагы ошондой элчилигинде бирдеме болсо дароо билдирүү жасаш керек да. Же болбосо Кытайда, башкада. Себеп дегенде булар дүйнөлүк саясатка мындай таасир берүүчү өлкөлөр да. Бирок ошол учурда мына 4 күн өтүп кеткендигине байланыштуу коомчулукта ар кандай пикирлер жаралып кетти да. Мен айтып коеюн, эми кичинекей тактоо да, тактоо жүзүндө эми негизинен жанагындай биздин бажы кызматкерлерибиз же болбосо коопсуздук кызматкерлери же чек арачылар ал жүктү мындай чаңыкта бир сыйра текшерип, өткөзүп, момундай жүк экен деп өткөрсө эч кандай сөз болмок эмес да. Анда эч кандай элчиликтин да билдирүүсү керек жок, министрдин да билдирүүсү жок, андай жүктөр келип атат. Мына күмтөр деле алып келип атат, башкалар алып келип атат, ары бери өтүп атат жүктөр. Кептин бардыгы ошондо. Мына самолет келгенден кийин эле машинелер барып эле түздөн түз самолеттон машинелерге жүктөлүп, анан кийин ошо менен кетип калат элчиликке. Эч кандай биздин бажычылар, чек арачылар ресмиси катышпаган үчүн жанагындай сөздөр чыгып атат. Анан буну эми почта деп айтууга болбойт. Эми бул жүк, эми почта деген почтада болушу мүмкүн эми 152 тонна. Ошон үчүн муну болсо баягы ар түрдүү сөздөр чыга баштаганда эле мисалы бажы комитет ошону текшерсе, ал чыгып айтыш керек эле, эч кандай коопсуздук жок, бул алып келди, момундай материалдар депчи. Себеби эми муну болсо серепчилер айтып жиберди, кээ бирөө. Акча болушу мүмкүн, мисалы баланча акча алып келсе, мындай шайлоого да катышканга тияка бияка деген сөз болуп атат да. А биздин мына ошол эле Америка Кошмо Штаттын базасы бар кезде, мындан бир баягы Бакиев бийликте, президент бийликте турган кезде биз мындай көп болгонбуз. Ошо бир куралдар бир үйдө табылып, мындай бир көп деңгээлде, кийин ал кандайча ал жака барып калды белгисиз, анан такталып айтылды. Бул болсо жанагы биздин негизги мындай машыктырчу, өзүбүздүн мындай жардам берүүчүлөргө алып келинген деген сөз менен айтылып, ошо менен мындай жабылып калды да. Дагы мындан мурун тетиги Ош жакта Субаналиев Өмүрбек коопсуздук комитетинин төрагасы болуп турган кезде 3-4 вагон жөнүндө да сөз болгон. Баягы эчтеке айтылбай мындай келишим менен баратканда, барып текшерсе ичинен жанагындай куралдар чыккан да. Эми буга чейин, бул окуяга чейин, буга окуяга чейин мындан көп жыл мурун табылды, мырза билет болуш керек, баягы биз билбедик беле. Мен муну айтып аткан себебим, мында эч кандай эчтекеси жок. Бул жүк болсо, жүк деп эле айтып, көргөзүп, тизмеси мындай жүктү кел деп койгонго мында эч кандай эчтекеси жок да. Мисалы ошентип жанагындай божомолдор айтылып аткандан кийин, бул жашырындуу болуп, анан кийин официалдуу түрүндө министр билдирип, министр билдиргенде өз көзү менен барып көргөн жок. Ал жанагы жогорку кеңеште мынтип айтты: мен элчилик менен сүйлөштүм, алар айтты, биздин жанагы элчиликке керектүү жабдуулар келди деп. Мындай озеки. Ал жанагы эч кандай эмес, мындай эле. Ишенди да, ишеничтүү. Билдирүү кагаз жүзүндө болду, бүт сайттарга, массалык маалымат каражаттарына билдирилди. Министрдин сөзү менен анда министр ошентип эле айтты, ал жүктүн баары тең текшерилген болчу аэропорттон, анан кийин барып элчиликке алып келинген деп ошондой айтылганда. Бул жерде бир саясат болушу мүмкүн. Муну
мисалы үчүн орусиялык ФСБ же атайын кызматтары билип калып, анан ушунун негизинде бир көбүртүп жабыртып Америкага каршы бир акция өткөрсөк деп биринчи, мисалы үчүн биринчи маалымат Орусиянын телеканалдарынан чыккан, андан кийин ал Кыргызстанга алып келинип, анан кийин тарап, анан 4 күндөн кийин гана мындай жокко чыгарылган. Орусиялык маалымат булактар бизге караганда алда канча тезирээк билет деген маалыматтарды айтылып атат да. Анан бул нерседе балким бул маалымат эмес. Бул эми жанагы маалымат кызматкерлери эмес. Эми бул жерде мындай мамлекеттердин ортосунда мына Кошмо Штат Америка, Орусия, Кытай, бул жерде мындай күчтүү структуралар бар да. Мындайча айтканда, эми алар жашырындуу кызматкерлер, алар карайт, спутник аркылуу байкайбы же өздөрүнүн агенттиги аркылуу алар мурнураак билиши мүмкүн. Мүмкүн туура айтат табылды, мен ага деле макулмун. Мүмкүн биз тарап жактан эмес. Эми биз жак жүк алып келди, алып кетти, бул эми боло турган иш алып келинип атпайбы? Эчтекеге көңүл бурган эмес да. Негизи бул жерде эми чындап айтканда мына Украина жөнүндө сөз болуп кетпейди башталышында. Эми бизде, мен жана айтып кеттим, Украинада бизде мындай эме жок да, жагдай жок. Ошо Украинада башка. Украинада башка жанагы эл экиге бөлүнүп, тегинтип ошо позиция мисалы. Эми оппозиция бар. Америкалык тараптар, орусиялык тараптар. Украинаныкы башка. Украинада алар болсо баягы биз Евро биримдикке киребиз, НАТОга киребиз дегендери келип, жанагы кирбейбиз дегендер менен чатакташып, бул бийлик талашы болуп туруп жанагындай болду да. Ошонун арасында эми байкалуу болчу, ушу кантип 4-5 ай жанагындай бири-бирине тиреши болду. Анда айтылып атты, эми кайсы тарап жактан эмне таратылып атты, акча таратылып атты, печеньелер таратылып атты, башкалар таратылып атты, эми жардам берилип атты да. Бул белгилүү болду. Андан даже эч ким баштанган жок. Аягында Кошмо Штат Америкалыктар өздөрү айтышты, биз ошо украиналыктарга жардам бергенбиз, баланча миллион долларга. Себеби алар демократия үчүн күрөшүп атат деген эме айтты да. Анан эми биз жакта азыр андай жагдай жок. Бирок мына бизде келечекте деле ошондой болуп атпайбы? Шайлоо келе атат. Америка тарапы, позиция, оппозиция, бийлик үчүн талаш, тартыш болушу мүмкүн. Мисалы жанагы Американын базасы кетип атат. Ошондой жагдайда мисалы жанагындай туура эмес. Тим ғой айтып коелу, эми ошо болбосун, бирок жанагындай болуп калса, акчалар же башкалар болсо, эми биз билебиз, ал ошонун күчү менен жанагы азыркы мындай эмени мындай чайкоого мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы эми бул Америка менен Орусия мисалы Украинага кирип алып, экөө согушуп атат деген маселелер да болуп атат да. Эми бир чети ушундай чоң мамлекеттер. Эки чоң мамлекет өздөрүнчө эле согушпай ошол жерде курмандык болуп Украина болуп калды деген маселелер да айтылат. Анан Кыргызстан деле бир ушул нерсеге барып калбайбы? Америка менен Россия тарапчылар деле азыр байкалып, биздин саясий элита бүгүн ушундай бөлүнүп, ачык түрдө эле мен Американын позициясындамын, сен Россиянын позициясындасың деген маселелер жаралып атпайбы? Буну чечпейт Америка менен Россия. Буну өзү чечебиз да, биздин эл. Эл мисалы жанагын теби. Украина чече албай атпайбы мисалы? Украинада бөлүнүп кетти да эл. Бизде деле саясий элита ушундай болот атпайбы? Бизде андай бөлүнчү мындай эме жок да, мындай терең эчтеке жок. Эми мындай жарака жок да, мындай позиция оппозициянын ортосунда. Анда кандай күчтөр бар бизде мисалы? Бирок ошону пайдаланып жанагындай жөнөкөй эле күчтөр мисалы ошол эле бирдемеге наразы болуп, мына азыр айлык манайын аз, мисалы мына ар түрдүү мындай бир окуя болуп кетиши мүмкүн орто жолдочу. Бүтпөгөн жерден. Ошондо НПОлор чыгарып жанагынтип уюштуруп эметкенге мүмкүнчүлүгү бар да, жанагы акча колунда акча болсо. Эми жалаң НПО эмес. Биз деле азыр билебиз, жанагы парламентке шайлоого баратканда жалаң эле үгүт эмес, бир топ жанагы ошонун артынан анча-мынча акча пайдаланып, элди чогултуп, бирдемесине берип, өз жагына тарткан эмени партиялар пайдаланат да, колдонот. Мына ушул эле нерсе бул кайсы бир деңгээлде ушу орусиячыл саясатчыларды колдогула дегендей бир үндөө да. Себептен де Орусиянын телевиденияларынан чыгып кетип, анан биз Евразеске кирген жатабыз, мисалы үчүн Кыргызстан. Эми биздин душманыбыз Америка Кошмо Штаттары болот. Ошону эсиңерге түйүп алла, жакында шайлоо келатат, шайлоодо орусиячыл партияларга добушуңарды бересиңер дегендей мындай үндөө же багыттоо деп да айтсак болот да. Бул бир, экинчисинен муну Кыргызстандын деле атайын кызматтары жасап коюшу мүмкүн.
себептен алар Кыргызстандын ичинен мындай маалыматты чыгара албайт. Анткени Америкадан коркот, ал аябай өтө мындай чоң держава. Ошондуктан ал Неге коркот мисалы ушул нерсе? Эми мындай өзүнүн мамилесин бузуп албайлы деп мындай астеди Россияга кыктап ошол жок менен согол деппи? Мамиле кылып, анан билгизбей, ошо Россиянын массалык маалымат каражаттарын адегенде чыгарып алып, аны Кыргызстанга киргизип алып, анан кийин мындай ушундай саясат акция жүргүзүп атышы да мүмкүн. Америка өзү уюштурган жокпу ушул нерседе? Мисалы Казакстан бар, жаныбызда Өзбекстан бар, Тажикстан бар, Ушул өлкөлөргө силерге дагы ушундай 152 тонна кирип калышы мүмкүн, бизге каршы болсоңор Кыргызстанга киргендегидей деген маселелер менен бир ошол Орто Азиядагы мамлекеттерге ушундай эме кылган жокпу, мындай сокку? Жок, менимче Америка мамлекети мындай аракеттер менен жазабайт, ал ачык бүт бардыгын ачык жазайт жана ачык айтат. Ошол процесстер бүткөндөн кийин дагы аны Конгресстин алдында же коомчулуктун алдында президенти же башка өкүлдөрү департаменти ачык билдирүү жасашат да. Анан кийин мисалы үчүн Кыргызстанга мындай акцияларды, коркутуу акцияларын Америка Кошмо Штаттары жасабайт. Алар тескерисинче алардын саясатында мындай ким менен болсун, кайсы режим болобу же кайсы лидер болобу, ким менен гана болбосун, алар иштегенге дайын да. Аларга баары бир ким турат өлкөнүн башында, коммунист турабы же тиги либерал турабы же болбосо СДПК атамекенден турабы, баары бир да ким. Бирок алар ошол бийликти өзүнүн элинин каалоосун сыйлоого мажбурлашат. Эгер ошол нерседе таң калабызда, неге Америка ушундай кылыш керек Кыргызстанды мисалы? Себеп дегенде бул жерде эми демократиялык бардык өлкөлөрдө Кыргызстанда өзүнүн идеологиясынын үстүндө башташ керек. Бардык өлкөлөрдө жанагы демократияга каалашат, элдин баары демократиялык негизде болсун деп, мындай теңчилдик болсун дегендей аракеттер бар дүйнө жүзүндө. Мына ошол нерселерди алар бүт жерге киргизип, мисалы үчүн улут менен улут чабышып кетпесин, же болбосо чоң улутту кичүү улутту баса калбасын, же болбосо адамдардын укуктары сакталсын деген принципте, мындайча айтканда, эл аралык нормаларда аракеттенишет. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары бардык эле өлкөлөргө басып кире бербейт. Мисалы үчүн айталык, Иракка биз билебиз, Иракка согуш ачып, Ирактын бийлиги, Саддам Хусейндин бийлиги кыйроого душар болгон. Себеп дегенде ал жерде жана курдтардын укуктары корголгон эмес, жана курдтарды мына бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрүшөт, геноцид болгон дегенге чейин айтып жүрүшөт. Мына ушундай абалдарда же болбосо химия тиги заттарын колдонгондо, же болбосо курал жарактар жанагы массалык талкалоого багытталган курал болсо, тапкан жок ал нерсени. Ошол учурларда гана кирет. Кошмо Штат Америка туура көп жылдан бери бүгүнкү күнү эми эң экономика жагынан эң кыйын мамлекет, биринчи орунда демократия тарап жагынан да. Бирок мына акыркы жылдардын бардыгын анализдеп көрсөк, мына Кошмо Штат Америкалыктар биз болсо демократияны биз гана билебиз, бизден башка демократияны билүүчү мамлекеттер жок деп киргизип атат да. Бир топ мамлекеттердин ички иштерин ичине киргизип атат да. Мисалы, мына бир убактарда эми жанагындай бир Советтер Союзу Афганистанга туура эмес жол менен азыр белгилүү жанагындай аскер контингентин киргизип тигинтип атканда, алар болсо ошого каршы чыгып, жанагындай Аль-Каида деген бир уюмду, ошолордун эмеси, алар бирикмеси. Америкалыктар Бен Ладенди алып барып үйрөтүп, момундай деп курал жарак бүт баары менен эметип туруп, аягы Советтер Союзуна каршы кылды. Эмне себеби Советтер Союзуна каршы жасаш керек эле да. Аль-Каида ошондо керек болчу да, Аль-Каида уюмучу. Кийин Советтер Союзу чыгып кеткенден кийин, эметкенден кийин Аль-Каида жанагындай радикалдуу ошондой бир ислам эмесине айланып алып туруп, ошолор кийин алып барып туруп жанагы чайында алып барып турганда Американын жардыруу жасабадыбы? Ошо жанагы эки жардыруусунда. Ошондой эле мына бүгүнкү күнү Американын тышкы жакта 146 базасы бар да, ар түрдүү мамлекеттерде, анча мамлекеттер менен.
Ошон үчүн ошолордун күчү менен булар ойлойт, эми булардын колуна эч келбейт бул мамлекеттен. Ошол эле Ирактыкынан, Афганистандан, башкасынан, Сириядан биз аны орнотуш керекпиз. А бардыгы ошолордун сөзүн угуш керек да, мындайча айтканда. Американын сөзүн угуш керек. Сөз түрүндө. Ал турабы, тура эмеспи, аларга баары бир. Мына эле жанагы акыркы азыр президенттикке талапкерлигин көргөзөм деп атат Хиллари Клинтон, мурунку Билл Клинтондун жубайы. Ал болсо ошо жанагы өзүнүн кызматын кетип атканда ачык айтып кетпедиби? Биз Америка Кошмо Штат ар түрдүү аракетти жасайбыз. Мурунку Советтер Союзу жанагындай же ошого окшош уюмду жеткизбеш үчүн деп эле айтылып кетти да. Мындайча айтканда алар каршы, мына азыркы Евразиялык биримдикке түп тамыры менен каршы, ошого Кыргызстан киреби, ошо Казакстан, Армения, башкасыбы, ошондой саясат булардын мамлекеттик деңгээлде алынган саясаты да. А чындап айтканда мына Табалды тура айтып атат. Мен деле ошол позициядамын. Ар бир мамлекет ошонун эли өзү тандаш керек, өз жолунчу. Эч ким үстүртөн айтпаш керек. Сен момундай жолго түшөсүң, сен момундай кыласың, жазайсың, тигиндей мындай деп. Жанагы бийликти макулдатышы мүмкүн ар түрдүү жол менен, шарт менен, тигиндей мындай. Бирок кайсы жолду тандайт, эл өзү чечиш керек да. Ошо жашап аткан эл. Анын өз жайына коюш керек. Эл чечип атабы өзү? Эл чечип атабы? Эл чечкенге жок, кээ бирөө чечип атат. Мисалы мен ойлойм, Кыргызстанда өтө деле момундай дегенге жок. Биз Кыргызстан уже 2 революциядан башсыз өткөрүп атабыз да. Бирок мына бу бизде аксаган жагы мына бийликке тургандар жакшы элди уюштуруп, мына Табылды айтып кетти, бириктирип, жанагындай түштүк, түндүк, уруп, бүт барын бул бүткүл кыргызстандыктарды жанагындай бир жеңишке, жалдыга жылдырууга азыр андай бир күч табылбай жатат да. Чакыруу болбой жатат да. Мисалы Кошмо Штат Америка мына бүгүнкү күнү жанагы Игл кайдан чыгып атат? Жана Игл деген азыр исламдык мамлекет деген. Ошол эле Американын бир долбоору. Жок, Америка мен ойлойм түздөн-түз себеби бул жакка катышып аткандары жанагы Катар, Аман, ошол эле Сауд Арабиясы бүт бардыгы бул Америкага жакын мамлекеттер да. Ошолор жанагы каржылап, башында булар каржылаган ошо Башар Асадтын жанагы азыр Сириянын башчысын кулатуу жөнүндө да. Анан кийин билинбей азыр башка жакка өтүп кетти. Азыр алар аны жок кылыш керек деген аракет кылып атат да. А башатында ошо өздөрү турушкан. Ошол Кошмо Штат Американын эң чоң душманы деп кимди айтсак болот да? Кытайбы, Орусиябы же дагы бир маселе бүгүн эл арасында сөздөр чыгып атат. Мусулмандар деген маселе. Мусулмандар биригип кетсе Америка талкаланат депчи. Ошон үчүн ушул мамлекеттердин арасынан эң күчтүүсү ким душман? Мен ойлойм, бул саясат туура эмес. Жанагы ким Американын абдан чоң душман деп. Жакында мына Орусияда атабыз. Орусиянын президентине суроо берди, Россиянын душманы ким деп. Мисалы айтышы мүмкүн болчу. Ошо Америка башка айткан жок. Россиянын душманы жок. Россиянын мына терроризм бул душманды эсептейбиз деп. Терроризм деп жанагы Игл айтып атат, башкасын мына ошол ички терроризмге, террористтерди барып жардыруулар жазып атпайбы? Мен ойлойм, Америка деле мындай азыр ойлонуш керек да. Мүмкүнчүлүк болушунча Америка ар бир мамлекеттин ишине киришпей, эми колунан келишинче жардам берсин, демократияга үйрөтсүн, анан эч ким качпайт. Ал туура иш жазып атат. Мына Кыргызстанда келип абдан чоң иш жазып атышат, алар жардам берип атат, илим, билим, жанагы маданият, башка жагынан гуманитардык жардам берип атат. Негизи эми мен ойлойм, алар катуу ишо мында Кыргызстанга кириши элек. Кыргызстандын жанагындай саясатын оодаралы эметели депчи. Но башка мамлекеттерге киришип атышат. Сиз эми бул жерде үчөөбүз тең эле мусулманбыз, Кудайга шүгүр. Анан айтсаңыз да, бүгүн мен ушул суроону аалымдарга да бердим да, эми террористтер кимдер булар? Террористтер, мусулмандар террористпи бул? Жок. Деген суроону койсом, ошолор айтып атышат да, кээ бирлери, мисалы, терроризмди Россия уюштуруп атат, терроризмди Америка уюштуруп атат, мусулман террорист болбойт ал. Деген маселени айтып атышат. Мен ойлойм, мусулмандар террорист эмес, мен ойлойм, террористтер бул мусулмандардын да, христиандардын да, католиктердин да, ишил буддисттердин да душманы да. Бул терроризм, бул негизи бул мындайча айтканда саясат. Террорист деп анда эмнеге мусулмандарды анда басып? Жок, эми ал террорист жалаң эле мусулман эмес, тиги ошол эле Англияда террористтик топтор бар, жанагы протестанттар, католиктер экиге бөлүшүп алып, ал жерде террористтик топтор толтура. Ошол эле Испанияда террористтер бар, алар эч кандай мусулмандар эмес. Ошон үчүн бул баягы эми азыр Игл көбүнчө ошо мусулман мамлекеттердин арасында болуп аткан үчүн мусулман деген сөзгө пайда болуп атат да. Бирок Иглдын ичине бүгүнкү күн ошол эле Германиядан, Франциядан, Англиядан, ошол эле башка жактан христиандар, католиктер, башкалар барып ошолордун идеологиясын туура деп жаштар барып согушуп атышат да ошолор үчүн. Агай, анан Украина ушундай кейипке кийбеш үчүн кандай саясат жүргүзүш керек эле?
Эми Украинанын кейпин кийбеш үчүн биз өзүбүздүн саясатыбызды Жок, Украина кандай саясий? Украинабы? Жок, мен көзкараш керек ойлойм, эле. Украина бул жерде кандай саясат? Украинанын бул жерде мен ойлойм, кайсы башчысы болбосун, ошо башынан баштап, тетиги Кравчуктан баштап, Януковичтин бүт бардыгы туура эмес саясат жүргүзүп атканда, булар жанагы болгон өзүн ойлоп, байлыкты ойлоп, олигархтарды курдуруп, анан ошонун арты менен жанагы элди ары бери алаш үчүн жанагы ар түрдүү ошо эле Бендераны алып чыгып, аны мактап башка эметип туруп, мындайча айтканда, бул жерден түздөн түз Украинанын азыркы болгон саясаты ошо Украинанын жетекчилигинен болду да. Эми Кыргызстандагы абал кандай болот эми? Кыргызстан кандай абалда саясий? Мен ойлойм, Кыргызстан эч качан эми андай айтыш кыйын, бирок мен ойлойм, биз ошо Украинадай болбош үчүн эмне кылыш керек? Мен ойлойм, биз андай болбойбуз. Украинадай, мисалы жанагынтип тиякка коштап, Америка менен Россия менен кандай мамиле кылышыбыз керек биз? Кошо жакшы мамиле кылыш керек. И Россия менен, и Америка менен тегиз мамиле жакшы болуш керек да. Тегиз деген экөө душман да бири-бирине. Экөө эми мен ойлойм, алар эми мындайча айтканда бүгүнкү күнү ошондой эсеси болот. Америкалыктар жанагы санкция киргизип, дегендементип, Россиялыктар эртелги кеч булардын бардыгы кетет. Сиз кандай токтолосуз агай? Кандай мамиле кылыш керек эле Украина мисалы? Бүгүнкү кейпти кийбеш. Негизи Украинанын батышка оошу бул тарыхый нерсе, себептен де 17-жылы баягы падыша кулаганда, Орусияда падыша кулаганда, алар ошол кезде эле Орусиядан чыгып өзүнчө мамлекет болобуз деп көтөрүп чыгышканда, бирок кийин баары бир аларды басып, анан бер жакка СССРга киргизип алышкан эле да. Мына бүгүн баары бир күчкө салса деле болбой, баары бир батышка кетип атат. Мындайча айтканда, Украинанын тарыхы, эң алгачкы тарыхтары кичине Орусия менен жакын болгону менен, баары бир алар көбүнчө Польша менен мындай батыш мамлекеттер менен тыгыз байланышта болуп турган. Орусия менен Американын талашканы эмне болуп атат? Сиз кандай токтолосуз ушуга? Эмнени талашып атышат алар? Жок, бул жерде геосаясий кызыкчылыктар болуп атат. Себептен де буга чейин Орусия мамлекети биздин баарыбыз тең айтып келген, бул Орусиянын тарыхы Украинадан башталат, Киевская Русьтан деп. Бүгүн эгерде Украина мисалы үчүн батышка кетип калса, Орусиянын тарыхы бер жакта эле калып атат да, мындайча айтканда, тарыхы жок болуп да калып атат да. Ошондуктан Американын тарыхы деле асылы болду го, Американын пайда болгону. Өтө чоң территориядан кургалып атышат да. А буга чейин орустар ал жерди биздин жер, биздин культура, орус культурасы, маданияты, тарыхы башталган жер деп келген да. Бүгүн ал жерден куржалак калган жатат. Экинчиден, Орусия мына Путин бийликке келгенден баштап эки негизде аракеттене баштады орус жетекчилиги. Биринчиси бул КМШ мамлекеттерин Путин чогултуучусу катары, башкача айтканда СССРды кайра жаралтуу негизинде, и экинчиси дүйнөлүк аренада орустарды бириктирүү, орус дүйнөсүн бириктирүү деген аракетте болуп атат. Кыргызстан кандай мамиле кылыш керек? Кыргызстан бул көп векторлук саясатты жүргүзүш керек. Орустар менен да, америкалыктар менен да бирдей мамиледе болуш керек. Менче бирдей мамиледе боло алабы? Бул акылга сыябы экөө душман? Бирдей мамиледе боло алат. Себептен де биз көз каранды өлкөбүз. Анан мына бизде саясатчыларыбыз өзгөчө жетекчилиги, жарым депутатыбыз америкалык, жарым орусиялык болуш керек. Көпчүлүгүндө чуркап барып Москвага барып келип анан чечип атышат. Мына андайларды токтотуш керек да. Кыргызстанда туруп, Кыргызстандын эли менен бирдикте аракеттенишиштери керек да. Болбосо саясат жүргүзүү кыйын. Сиздер саясий экспертсиздер да, ушул канча саясий башкарууду башыңыздардан өткөздүңүздөр өлкөдөгү. Анан кандай деген маселе айтат элеңиз? Жакында биздин шайлоолор да башталат, ушундай оюндар да башталат. Анан эмне кылыш керек? Элибиз дагы алданып жүрө береби буларга? Америка тараптагылары Америкага барса, Оруска барса, эми Кыргыздын кызыкчылыгын ким ойлойт да? Мисалы ушул маселеде бир кайрылуу кылсаңыздар да кандай чечим берет элеңиздер?
негизи бул башка өлкөлөргө, коңшу өлкөлөргө, өзгөчө кубаттуу өлкөлөргө барып келүү бул атам замандан эле келаткан салт. Бирок ошол барып келүүдө дагы мындай бир мезгилде душман болуп келишпеди беле? Туура, бирок барып келгенде дагы бирок өзүнүн жүзүн жоготпош керек, мамлекеттин кызыкчылыгынын негизинде барып келиш керек. Кыргызстандын кызыкчылыгын ошо Орус менен Америка карап береби? Жок, бул деген эл аралык мындай. Сиз өз сөзүңүздө билдирбедиңиз багай. Булар биздин жакшылык алып келбейт. Булар менен биз бир тартипте эле болушубуз керек деген маңызды айттыңыз. Анан алар бизге жакшылык каалашабы негизи? Жок, бул жерде дипломатиялык мамилелерди сакташ керек да. Эгерде биз өзүбүз менен өзүбүздө эле үйдөн чыкпай отура берсең болбойт да. Мына биздин президент Атамбаев президент болгону Европага бир эле жолу барып келген. Анан жакында Путиндин немеси менен депутаттарыбыз барып атпайбы? Колдоосу менен дагы бир жолу барып келди да. Андай болбойт. Бүт мамлекеттер менен бирдей саясат жүргүзүш керек. Европага барбай жүрүп, бирок Москвага тиги үйүнө барып келгендей, айылына барып келгендей барып келип атпайбы? Андай туура эмес да. Рахмат. Сиз кандай токтолосуз? Ушул эле суроо. Мүмкүнчүлүк болушунча эч кандай мамлекеттерге барып, аларга көз каранды болбош керекпиз да. Биз болсо ошо таза шайлоо өткөзүп, ошо парламентке колдон келишинче жаш мундарды, таза адамдарды шайлоого аракет кылыш керекпиз да. Элибиз шайласынбы Америкага? Элибиз шайласын. Америкалыктар эмес, Россия эмес, Кытайлыктар эмес, өз элибиз шайлаш керек да. Жок, Америкага барып, ал жактан кеңеш сурап, Орусияга барып силердин кызматты кылам дегендерди шайласа болобу эл? Эми эл өзү тандасын, мен ойлойм, мен элди чакырат элем, ошондойлорго эл добушун бербеш керек да. Рахмат, сиздерге бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип, жакшы умуктуу ойдоруңуздарды билдиргениңиздерге ачылык билдиребиз. Мына урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз Кыргызстан Украинанын тагдырын кайталап калуу жолдорунан канчалык деңгээлде алыс деген маселенин үстүндө сөз кылдык. Албетте айтылган көз караштардан туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта жүздөшөлү.